Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда жылкычы Жапиев агабыздын Туулган үй чыгармасы. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Ал 20 жылдан бери үйүнө барам деп коюп чыгына албай жүрөт. 2-3 курдай жолдош жоролоруна айтып койгону бар мактанып. Анда да бир каскак жолун тороп бара албай калган. Эми жолдоштору тургай катын балдары да ишенбей калды. Кийинки кезде барып бир көрүп келбесем деп айта берчү болду. Атайын бир күндү болжоп даярданып алып кайра эле айнып калат. Бир курдай жол азыгын камдап, катын балдары менен коштошуп вокзалга чейин барып, поезду күтпөстөн кайра үйүнө баса берген. Катын балдары аң-таң калышкан ошондо. Айнып калдым, деген Алексей камырабай, жүктөрүн кайра ордуна коюп жатып. Кийинчерээк бараармын. Ойлоп көрсөм, кийинчерээк барганым эле оң экен. Көңүлүң, деп койгон аялы бөлөк сөз айтпай. Азырынча кат жазып койсом жетет. Аман эсендигибизди билишип турсак болду да. Кемпир чал азыр тың эле болуу керек, деди Алексей өзүн жооткото. Кийин өлгөндө биротоло барайын дедиңби? Аялы эринин сөзүн жактырган жок. Антпегин, деди Алексей. Азыр экөө тең тың эле. Бирдеме болушса кабар беришме кемгиче. Кудай сактасын. Биякта менин колумдун бошобосун деле билишет. Бизге таарынышпас. Эң ата сеники. Өзүң билесиң да барар коеруңду. Асти сени жибербей жаткансып менден көрүшпөсө болду. Ма десең топурагыңды түйүп почта менен салып жибер. Кой, антпе, деп Алексей чочуп кетти. Ушинтип тамаша кыласыңбы? Бирөө укса чын көрөт. Чын болбогондо калппы, деди аялы бурулуп, күйөөсүнүн жүзүнө тике карап. Өз көздөй эне атаңды 20 жылдан бери көрө элексиң. Өзүң 50-гө чыктың. Буга чейин буу болду. Эми карыганда көңүл үчүн деле бир барып келсең боло. Менден көрүп атышкандыр, албарстысы кое бербей атат деп. Баласы сени жамандашмак беле. Сөзгө мен калам да. Кой, деди Алексей тыйып. Барам, барып келем. А сен айта бересиң. Барам дегениңе мен билгени 20 жыл болду. Өзүң көрүп атпайсыңбы? Тияк бияка жүгүрүп жүрүп күн өтүп атканын. Алексей актана сүйлөдү. Койчу ушу сени, аялы кол шилтеди. Же өз эне атаң болбосо керек, жөн мындайраак тууганың болсо жашырбай эле айтпайсыңбы? Өлүп кетейин, деп карганып жиберди Алексей мындай сөздү укканда. Өз энем, атам, өзүмкү. Билбейм анда, дейт аялы. Айтор акылым жетпейт. Чоочун немедей мамиле кыласың? Мен билгени болгону 3 курдай кат жаздың. Анда да акча сурап айлан кеткенде жазгансың. Эми эне атам да анын эмеси бар экен. Кайрып берем акчаларын сурашса, деди Алексей актына. Аялынын сөздөрүн боюна жуутпады. Кана бергениң, аялы ого бетер эринин кыжырына тиет. Андан бери 12 жыл өттү. Эмгиче берет элең го бирдемени ойлосоң. Берем, 100 жыл өтсө да берем. Азырынча аларга акчанын деле кереги жок. Керек дегенде таап берем. Өзүң билип бербесең, сурашкандан уялып атышкандыр. Эмнеге уялмак эле? Кызык, баласынан да уялышабы. Ушу сен кызыксың. Бирдемелер деле болжоп сого бермейиң бар. Мен карыз деп сурасам, алар карыз парызы жок эле алгын дешкен. Же баласынан аяшмак беле. Болуп турчу сеники туура, деп айтып аялы утулмак болот. Күйөөсүнө бул да жакпайт. Ал кайрагын тык чыгарат. Антип, анткорлонбой эле кой. Мен эмне келе соо деп турасыңбы? Өзүң баштап аласың, анан мындагы элди келе соо көрүп. Ма десең, азыр алып барып бер, дейт анда аялы ого бетер күчөп. Жөнө, азыр токтобой жөнө. Мен карап турайын, же почта менен салып ий. Алексей
чычалап атып өлүп калат. Барганда өзүм ала барам, дейт акыры. Ага чейин салып жибергенде эмне, аякта деле акча бекер жата берет. Кудай аман койсо, келерки жайда барып келем. Ал жагынан сенин ишиң болбосун. Бул сөз көп учурда ушинтип аяктайт. Алексей менен аялы экөө таарынышып, көпкө сүйлөшпөй калышат. Күйөөсү тамак ичпей тултуят. Дали болсо сөздү аялы баштайт чыдабай. Акчаң менен жерге кирди, кайдан айта койдум эле, өрттөнүп кеткирди. Эми болду, тамагыңды ичпай болгур. Барганда ала барарсың акчаңды. Бербесең бербей деле коерсуң. Картан кемпир чалга акчанын кереги деле жоктур, дейт аялы акырын сүйлөп. Күйөөсү катуу айтып койгонуна ыңгайсызданып, бирок анысын билдирбеске мурдагысындай тултуюп үндөбөй отура берет. Ич тамагыңды эми, анын эмнесин жаман көргүдөй? Карганыңды билбейсиң. Уулуң катын алып кызың эрге кеткиче тултуюп коркутканыңды койбодуң. Мени жутуп тынасың го акыры. Аялы күрс-күрс жөтөлөт. Алексей үндөбөстөн алдындагы тамакты жей баштайт. Аялы да тып басылат. Мындайда үйдө балдары болсо жакшы. Анда чатак ырбап кетпейт. Какшыктары тамаша маанайда айтылат да, аягы күлкү менен бүтүп калат. Алексей 3-1 тууганбыз деп жүрөт. Экөө чоңоюп, жетип калганда автокырсыздыктан пендечилик болуптур. Өзү болсо мынтип алыста. Кыргызстанда жүрөт, тагдырдын салган күнүн аркалап. Энетасы гана ортуларында калыптыр. Астанасын ээн таштай алышпайт. Москва аймагынын бир кыштагында дейт. Атасы 80ге барып калыптыр. Энеси деле абышкасына тең чамалаш болуу керек, Алексейдин айтымында. Алексей көбүнчө ичип алганда абышка кемпирди айта берип жадатып жиберет. Кудай жол берсе, жайда же күздө барамын, дейт кыштын күнү. Күздө эле барганым оңго, бышыкчылык маалы. Уулумду ала барсамбы? Кыздар жолдо кыйналып калышат го. Кудай жол берсе, кышта барам, дейт жайдын күнү. Түн узун уктап отуруп жетип барам. Уулумду кошо ала барам, көрсүн. Же кызым менен кийин барсамбы? Ошентип Алексей кышта да барган жок, жайда да барбады. Бул сөзүн тоту куштай болуп 20 жылдан бери тыныксыз айтып келатат. Аялынын кой дегенине да болбойт. Кайра атырылып бир тиет. Алексейдин кызуу экенин көргөн кошуналары да андайда тамашалап калышат. Алексей, азыр күн ысык, тияка эмки кышта барбасаң, азыр кыйналасың. Жол узак, Казакстандын талаасын билесиң. Буяр мынчалык ысып атат, ал жактан шишкебек болуп каласың. Кышында жөнөгөнүң оң. Түн узун уктап отуруп жетип барарсың поезд менен, дешет. Алексей кээде тигилердин сөзүн эп көрүп, сырын айтып берет. Кеңеш бергендерине кайра рахматын айтып, тажатып жиберет. Эгерде өтө мас эмес, соорок болсо, кошуналарынын шылдыңдап тургандарын сезип коет. Эрмегиңер эми мен болуп калган экенмин да, же мени макоо деп ойлоп атасыңарбы? Алексей силерге оңой менен алдатпайт. Алексей силер ойлогондой келе соо эмес, деп таарынып калат. Койсоңчу, Алёша, дейт семиз кошунасы чылымын дембедем соро берип. Чын айтып атам, сени качан шылдыңдачу элем? Жөн эле бирдемелерди ойлой берет экенсиң. Экөөбүздүн эмне ортобузда талашыбыз бар беле? Айтсаң? Жок, дейт Алексей чынын айтып. Эмне доом болмок эле? Ошону айтып атпаймынбы сага жек көрүнүп? Сага таарынбайм, деп Алексей чылымын түтөтөт. Эмнеге жок көрмөк элем? Окуз катуу айтып койсом кечиргин. Кээде ушинтип кишинин көңүлүнө карабай сүйлөп коем. Сенин айткандарың негизинен чын дечи. Эми кышта барбасам азыр кайдан? Ага чейин аяк башымды жийип алып, жолго чыкпасам, убакыт өтүп атат. Мен деле ошону айтпадымбы?
өзүңдүн кучунашың кармап турса керек, бирөөгө тийише албай же башың жакшы жазылбай калганбы айтор. Бул сөздү укканда Алексей мыйыгынан күлүп коет. Ошондой болуп атат, дейт чыкыйын кашылап. Катынымдын берген акчасы тамакка жетеби, тамекиге жетеби, баш жазганга жетеби же чач алдырганга жетеби? Мунуң жаман экен, дейт семиз кошунасы лөкүлдөп күлүп. Баарыбыздык эле ушул лёш, кытып сытып калуу керек дайли калганда. Кантип катасың, дейт Алёша алаканын жайып. Алар акчаң эсептелүү, тыйынынан бери эсепте. Мурда 3 сом катып калсаң, бир бөтөлкөлүк болуп калчу. Эми аның эчтемеге жетпейт. Көбүрөөк кытсаң билинип калат. Айлыкты алганда эле бирдемеге оолаштыра албай эсиме койду. Балее болду. Алексей бул сөзүн кабагын чытып, нааразы болуп атып айтты. Элдин баары эле ошо, жеке сен бекен. Андан-мындан кытып сытып албаса оокат болобу? Кошуна санын чаап каткырып алды. Ал жагынан акылман болуп бүткөм. Бирок кээде акылмандыгың деле айла таппай калат экен да. Алыш бериш көп. Бул жагынан бизди кыргыздарды жакшы билесиң да. Катышпасаң, бербесең, алып барбасаң тууганчылыктан чыгып каласың. Сени киши катары көрбөйт. Өлүм, житим, той, аш. Кошуна колун шилтеп койду. Мен акча каткан жактан академик болуп калгам. Академигиң менчелиги амалын таппайт, деп Алексей чын сырын жашырган жок. Ошондон кийин Алексейди кошуналары академик деп коюшчу. Анысы бара-бара башкаларга угулуп, анан иштеген жерине жетти. Атынан айтпай академик деп чакырышчу болду. Алексей аты да өчүп калды. Аялы адеп укканда чычалап жүрдү. Кийин ал деле эрөөнү албай калды. Өзү эрин академик дебегени менен башкалар бышы кулак кылып салды окшойт. Ошо академик отпускесин атайын кышында алып, кемпир чалына барыштын камын көрө баштады. Адегенде жолуккан тааныштарына жарыялап чыкты. Кошуналарын жататып жиберди, көргөн жерден айта берип. Кээ бирөөлөр академиктен качып айланып өтүшчү болду. Академик ага деле болбойт, көрүп билип түшүнүп турса деле. Сага айтпаганда, сага кеңешпегенде кимге айтам, кимге кеңешем, дей берет жолуккан кишиси болсо эле. Ушинтип баягы айтып жүргөн жакка бармай болдум. Кемпир чал өлөрүндө бир сүйүнүп калсын бейчаралар. Барып келейин деп атам. Туура, барып кел, туура кылыпсың. Барып көрүп койгонуң эле канча дем берет, дейсиң карыган адамдарга, дешет санаалаштар. Алыс жолго чыгып атыпсың, жуубайсыңбы, дешип кээ бирөөлөр түз эле качырып кирет. Ырас болуптур, ошент, дейт айрымдар академиктен кутулуунун айласын издешип. Анан шашып бараткан түр көрсө түшүп, жөнөп калышат. Андан-мындан бир тыйып калыптан эле. Академик алардын кутула жадап баратканын деле сезет. Бирок эч нерсе дебейт, билмексен болуп коет. Люб, дейт академик түндүн бир убагында аялын кызуу уйкусунан ойготуп. Тияктан сага эмне ала келейин? Эчтеме, дейт аялы уйкусурап. Кантип эчтеме, деп академик чочуп кетет. Эртең кагазга тизмелеп бер, унута элегиңде. Макул, дейт аялы уйкусоонун ортосунда. Эртең. Ич кийимдериңдин да размерлерин унутпай жазып койсоң. Болуптур, дейт аялы оозун араң кыбыратып. Люба, Люб, деп академик аялын чыканагы менен түрткүлөйт. Эсиңдеби, баягы жылы сага ич кийим алып келгеним, чөгүп кетпедиң беле? Дейт аялы араң. Ошо канчанчы размер эле? Аялы уктап кетет көшүлүп. Люб, Люба,
дейт академик дагы чыканагы менен түртүп. Ошонун размери канча эле? Ооба, дейт аялы эчтеке түшүнбөй. Люба, Люб, дейт академик чыканагы менен кайра түртүп. Ойгондуңбу? Ойгончу, бир ооз эле сөз. Айта бер, дейт аялы көзүн зорго ачып. Баягы жылы сен чөгүп кеткен ич кийимди айтып атам. Ошо канчанчы размер эле? 60-нчы. Академик солкулдап күлүп калат. Анан күлкүсүнүн арты жөтөлгө айланат. Люба, дейт күйөөсү жөтөлүп токтогондо. Ашып кетсе бир жума турам. Болбосо 2-3 күндөн кийин эле кайра тартам. Картаң немелерди жүдөтүп эмне кылам? Кой, антпе, дейт аялы. Шашканда эмне, бүтпөй аткан жумушуң бар беле? Жок, келе берем, дейт академик. Мынча барып алып, 20 жылдан бери бир барсаң, анан жоо тийгендей кайра эле тартсаң. Жүрө берем, дейт академик чечкиндүү. Уктайлычы, дейт анда аялы кыжырданып. Дегенде барып көрүп анан айтпайсыңбы? Сенин бараарыңды Кудай билет. Барганыңан айныганың бат. Барам, деди академик ишеничтүү. Барам дегенден кийин жакең барып коет, поездга отурат да кылдыртап кете берет. Анын эмнеси бар экен? Бир беттеп алгандан кийин көгөрүп коерумду билесиң го. Уктачы бай болгур жобурабай, дейт аялы бир маалда. Сага аяктан бирдем ала келейин деп атам. Албасаң андан ары кой. Мен үчүн киймек белең. Ма десең жылаңач басып жүр. Жон териңди кий андай болсо. Кайра мага жакшы. Көтөргөн жүгүм жок. Салт барып, салт келе берем ышкырып коюп. Кулак мурдуң тынып, Кудай буюрса сенин жебиңен 5 күн болсо да. Аялы анын сөзүнүн аягын укпастан жамынган жуурканын көтөрүп, кыздарынын үстүнө бөлөк бөлмөгө кирип кетет. Академик дагы бирдемелерди айтып, оюнун аягына чыккан соң анан барып унчукпай калат. Сөзгө түшүнбөгөн бир албарсыздуу болуп бартат, дейт оюнда. Андай десең да, мындай десең да кемирең дейт да турат. Элдин мындай катындары эринин сөзүн эки кылбайт экен. Кайдан чыккан жез кемпир экенине акылым түк жетпей койду. Атаң көрүү, Валя мыкты кыз эле. Ошого үйлөнүп албай эки көзүм кашайбаганда. Кайдан менин кара теке сүзгөнүн билбейм. Ушинтип өзүңө душман чыгып аткан соң күйбөгөн жериң күл болот экен да. Дагы толгон токой ардеме бирдемелерди ойлой берип, анан жедеп чарчаганда уктап кетет. Эртеси кузгун саардан ойгонот. Ойгонгондо эле ашканага кирип, дегенде бир калай күрүшкө муздак суу ичет өкүлөп. Анан тамекисин тартат. Ошо бойдон уктабайт. Ары бери басып жүрө берет өзүнчө күбүрөп. Аялы менен тааныша түшкөнүн эле унутуп коет. Түгүл аялынын түндөгү айткандарын эп көрүп калат. Шашып буяка келгенде жасар ишим кайсы? 20 жылдан бери бир басып барбасам, анан бир барып алып 2 түнөп кайра качсам. Чынында эле Кудайга сыярлык иш эмес го. Бер жагы 10 күн жүрүп келбейминби? Чал кемпир деле кое бере койбос кетем деген менен. Балким барып үй бүлөңдү көчүрүп келгин деп кыйнашаар. Анте турган болушса түшүндүрүп айтам да. Шартты алар деле билер. Айтор эмне дешсе да шылтоо көп го. Шылтоого да болбой баратышса кесе айтып салам, келе албаймын деп. Карыдык дешсе көчүрүп ала кетейин дейм. Макул болушса үйдү сатабыз да баса беребиз. Мен өз каттым баламан, жылуу ордуман козголмок белем кыштакка. Эл шаарга жете албай жүрсө, мен жиндүү болупмунбу кайра артка кыштакка көчүп, шаардык болуп калбадымбы? Аялы туруп келгенде Алексей атайын жанына барып, Люба, ойлоп көрсөм сенин айткандарың туура экен. 10-15 күн жүрбөсөм болбойт го. Өзүң айткандай 20 жылда бир барып атсам Кудайга деле жакпайт го. Канча күн жүрсөм деп ойлойсуң мени? Деди акыл сурап. Ай Кудай ай, дейт аялы. Баягыңды дагы баштадыңбы? Эми ишемби, жекшемби 2 күн
миімди чагып бүтүрөткенсиң да. Мынтип акыл салсам да болбойсуң. Анда эмне, тез эле кайта берейинби? Алёша, Кудай жалгагыр, деги батамды берейин, дейт аялы жалынып. Да жатып жибердиң го. Кишини аяганды билесиңби? Бу фашисттер мынча кыйнабаса керек. Койчу кагылып кетейин, токтотчу. Акыңды берейин, Алёша. Бар чалтының, сыртка чыгып келчи бай болгур. Могу акча жетеби? Жетпесе дагы ал. Барчы, вино ичип алчы. Менин жанымды тынч койчу. Ошентчи берекем. Аялы айласы курганда ушинтти. Түндө түшүндө да күйөөсү сүйлөп атыптыр. Ойгонгондо жеңилдей түшкөн түш экени кубанып. Турары менен каргап чокуй электе кайра баштабадыбы өзү таң аткыча эс алган күйөөсү. Академик 2-3 кагаз акчаны алып, жаш балача кудуңдап тышка чыгып кетти. Ошо бойдон күүгүмдө катуу кызыгып келди. Тантыр мунтур бирдемени айткан болду. Бирок аялы териштирип сураган жок. Күйөөсү бир топ аялдардын аттарын атап жатты кайра-кайра. Бир кезде: мен тияка тигиним менен бармай болдум. Ал мага тием деди. Ошону ала кетем. Сен калдың бу жерде. Люба, мен сени жакшы көрчүмүн. Кийин антпей баратам, билбейм. Ошону ээрчитип алып, орду түбүң менен жоголуп кетсең гана, анда мени Кудай жалгабайбы? Сенден кутулган күндү майрамдайт элем. Люб, дейт күйөөсү эски темир керебетке кулап. Сен ошентип бойдок калмай болдуң. Бойдоктун иши бойдокта, шайтан алгырдык. Тигини мен бошой калганда сага деле келип турам. Сен күйөөгө тийбей эле кой, шайтан алгырың. Эки курдай ыктытып алды. Тантыба, дейт аялы кыйкырып, жууп жаткан кирлери менен шалп эттире берип алат. Жогол көзүмө көрүнбөй, чык үйдөн. Чыкпайм, дейт күйөөсү күңкүлдөп. Үйдү бөлүшүп алабыз, мен келиси о эмесмин. Кайра ыктытып алды. Азыр өлтүрүп салам, дейт аялы калчылдап. Соо болсоң да, мас болсоң да азабың тартып өлмөй болдум. Балта менен башыңды жара чабамын да, өлтүрүп салдым деп түрмөгө өзүм барам. Муну укканда академик ордунан атып тура калды. Аялы балта шилтеп аткандай туюлду ага. Койдум, деди арсаңдап. Сени ала барайын. Ичиң күйдүбү? Мунун кызганчаактыгын көрдүңбү? Жөн жүрбөсөң таштаймын да басып кете беремин. Мага эмне эркек деп коет мени. Анан кыйын болсоң эрге тийип ал. Сени таштабай жүргөнүмө тооде. Бактың тоодон кем эмескен байкушум мага туш келип. Жетишет, болду, дейт аялы тигинин сөздөрүн чала була угуп. Мен сени таштабай жүргөнүмө тооде. Талаада калган катын жок бу жерде. Талаада калбасаң тоого чыгып кет, дейт академик ажыккыстанып. Сени бирөө кармап отуруппу? Өлтүрүп жеп тынмай болдуң го акыры, деп аялы буркан шаркан түшүп, жууп жаткан кирин таштап салып сыртка чыгып кетет. Үйдө болсо эле кажып жеп турат. Кетип баратып да күңкүлдөй берет. Ой, каяка? Деп академик артынан жүгүрүп чыгып кучактай калды. Мен жөн эле тамашалап, Люб, милицияга барам. Алып кеткиле дейин муну. Тойдум сенде эрге. Люб, кой эми. Тамашалап атпаймынбы? Сени аябай сүйөм. Ушу сени чырагым кантип таштамак элем. Чычаласын деп атпаймынбы? Жүрө эми, Люб, үйгө. Кошуналарга шылдың болбойлу. Люб, койдум, экинчи антсем энемди алайын, дейт академик ыргалып. Аялы үндөбөстөн токтоп калат. Күйөөсү алды артына чыгып жалына берет. Акыры экөө үйгө ээрчишип кирип кетишет. Аялы мелтейип унчукпастан кирин жууй берет. Академик темир керебетке барып кулайт да уйкуга кирет. Аялы үй жумуштарынан тынбай суй жыгылат. Кечинде эри ойгонот, мышыкча керилип чоюлуп. Түү,
дейт терезени карап. Не убак түн түшүп калган го. Катуу уктаган экенмин. Люб, жегенге бирдемең барбы? Кардым сурнай тартып калыптыр. Анан ыргалып туруп, кеңкиреген башын укалайт. Аялы жооп бербей укмаксанга салат. Люб, сен биякта белең, дейт күйөөсү ашканага баш багып. Люб, курсак ачты го. Бар чаар, дейт аялы жактырбай. Тигиниме барам, тигинимдин балекетин ал деп атпадың беле эмеле? Эми кардың ачканда мен керек болуп калдымбы? Оолак тур. Аялы тиртиң этти. Масчылыкта, Люб, үйгө кантип келгенимди билбейм. Кудай урсун, Люб. Сени чичалатайын дегенмин го. Эни атама тигинимди ээрчитип алып кетемин деп атпадың беле? Эмне турасың мага жалдырап? Барбайсың бошонуңа. Ошого барып кардыңды тойгуз. Бу жерде сага бирөө суутуп койгон жок. Жаркыным, дейт эри жагынып. Ошолордун баары сен чыпалагыңан айланып кетсин. Сен тырмагыңа теңебейм. Келчи берекем, бир өөп коеюн. Аялы көкүрөккө түртүп токтотот күйөөсүн. Анткорлонбо, тигиниңди бары өөп. Койчу эми берекем. Күйөөсү келинчегин белден кучактап, чачынан шуу жыттап, желкесинен өөп алат. Сасы эле вино жыттанасың, дейт аялы ушунда бир аз жоошуй. Чактап да ичпейсиң. Таштайм, жакпай жүрүт. Боорум өтүшүп кетеликте ичкиликти таштап салбасам болбой баратат. Тияка кемпир чалга барып келгенден кийин биротоло кол үзөм го. Сен да жактырбагандай болуп жүрөсүң. Кээде чырчукчу болду. Эми азга чыдай тур. Өзүм эле таштайм. Мунуго таштаарын таштап салам, деп кекиртегин чертип койду. Тамекини кантээримди билбей жүрөм. Мындан кутулуш балээ го. Аны деле таштап сал, көзүңдү жумуп туруп. Таштап эле коюшпадыбы? Аялы алда немедей жоошуп калат. Антсем деле болот. Муну да тияктан келгенден кийин көрөм го. Айтор убадан көп болуп кетти. Барып да келээрсиң. Бир жок шылтоо табылар ошондо. Эрди катын бат эле таарынчтары унутулуп табышып калышат. Экөөнүн турмушу кайра өзүн угуна түшөт. Күйөөсү баягы баш аягы жок бүтпөс сапарынан баштайт. Аялы тигинин сөзүнөн жадап үйдөн чыгып кетет. Күйөөсү ээрчип алып айта берет. Аялы тажаганда академиктин колуна бир аз акча карматып кутулат. Ал күнү эри адатынча үйүнө кеч кайтат. Анан алиги сөзүнө кирет бир сулуу келинди сүйүп калганын айтып. Ошентип атып уктап калат. Ойгонгондо деген эткендеринин баардыгын масчылыкка оодарып салат. Мындай окуялар көбүн эсе базар, дем алыш күндөрү болот. Деген менен академиктин ичинде кири жок неме. Аялы түгүл башкалардан сыр жашыра албайт. Улуу кичүүлөргө айта берет. Болгонун болгондой. Анын сүйүшүп жүргөн тамыры деле жок. Өмүрүнүн ушул эл үйгө чыккыча тамыр күтүп көргөн эмес. Ылайыгы келип калса ойнош күтөйүн деп ниет кылган. Бирок артынан түшкөн эмес. Мас болгондо тамыр күткүсү келчү. Анысы деле сөөлөтүчү эмес. Аялынын жемесинен кутулуунун айласынан ошентчү. Ушу кезге чейин ала жипти аттай элек. Бирок кийинки кездерде бөлөк аялдар көзүнө алда немедей жакшы көрүнүп, айрымдарына лапси агылып кетчү болду. Академик мунусун жан кишиге билдирбей жүрдү. Ошолордун бири менен байланыш түзгүсү келет. Анан кайра өзүнүн кебетесинен уялат. Андан калса тамыр күтүшкө чактым деле жок дейт өзүнчө. Кээ бир эркектерден тамырыма аны алып бердим, муну сатып бердим дегендерин угуп калуучу. Анан анча акчаны кайдан табамын деп чочулайт. Анын үстүнө Любанын да жини жаман. Өзү ушундай болуп туруп. Окус бирдеменин шегин алды дегиче бүттү. Гүлүңдү көккө сапырып жиберет. Тентиретип
көчөгө кууп салат. Акибай Жакибайыңды укпайт. Андан көрө көчүктү кысып жөн жүргөнүмөн өтөөрү жок дейт оюнда. Ошентип күн өтө берди. Академик карган кемпир чалга бармай болду акыры. Поездга билет сатып алды. Аны муну белек бечкек жолго тамак ашынан бери камдады. Аялы узун тизме жазып берди. Эмне сатып алыш керек экендигин көрсөткөн. Кетерине 2-3 күн калганда кошуналары сырттан көрүнбөй калышты. Көчөгө чыгышса академикти аңдып калышты. Академик баардыгын тажатып жиберди. Аялы бечара аялдыгынан чыдады. Бар кордугунан да акчасын ката турган жай таппай айласы курду. Акыры шымынын ичине чөнтөк салдырып жанып тынды. Академик бир күнү үйүнөн чыкты. Түшкө жуук артынып көтөрүнүп. Аялы, уулу, кызы узатып баратышты вокзалга. Кошуналары терезеден карап турушту. Сыртка эч кимиси чыккан жок. Силер бара бергиле, өзүм кете берем, деди академик үйдү айлана бергенде катын балдарына. Поездга салып коелу, деди аялы. Биз үйгө жетелекте артыбыздан жете келбегендей бол. Ким билет, биз мындай болор менен поезддан секирип кетесиңби? Аялы тамашалады. Атам антпейт, деди кызы күлүмсүрөп. Антишим деле мүмкүн, атасы ишенимдүү үн менен айтты. Аялы күйөөсүнүн бул сөздү жөндөн жөн айтпаганына түшүнүп, шаштысы кетип калды. Антпейт этпейт, атаң эмне ошондой жеңил ойлуу экен, деди кызына көзүн кысып. Атам андай эмес, деди кызы дагы күлүмсүрөп. Сенин атаң деген бир көгөрүп алса артына чыкмайын койбойт, деп аялы дагы көтөрүп чалып салды. Бир жолу вокзалдан кайра келбедим беле, деди күйөөсү өткөндөгүн эстеп. Бул сөздү укканда аялы чочуп кетти. Дагы балеге болуп үйгө кайрылып кетет экен деп. Качан бай болгур, деди унутумуш болуп. Качанкыны айтып атасың? Баягычы, деди күйөөсү. Былтыр беле поездду күтпөй билетимди кайра өткөрүп салып баса бербедим беле. Деди аялы эми эстемиш болуп. Ойго куй, илгеркини айтып аткан турбайсыңбы? Капырай, ошондон бери унута элексиңби? Унутпаганыңды карачы ой. Түү балекет экенсиң го, чычкандайыңан беркини эсиңе түйүп жүргөн. Аялы дагы көтөрө чалып сүйлөдү жолдон айнып кетпесин деп. Академик күлмүңдөп өзүнө ыраазы. Ошондо эмне, ооруп калып кайра келдиң беле? Деди аялы билмексен болуп. Академик башын ийкеди үнсүз. Билем, ооруп келгенсиң ошондо. Ырас кылыпсың кайра үйгө жүрө берип. Окус жолдон кырсык болсо. Эми жакшы болду, түн узун. Өзүң айткандай уктап отуруп жетип барасың поездда термелип. Ой, уйкуң бир кансын. Ой, уйкумду бир кандырайын, деди академик да коштуп. Ошент, жаңы жумушка которулганы 7 жылдан бери уйкуң жакшы кана элек. Томпоюп жатып алып уктай бергин, деди аялы алдыртан жылдыртып. Какшыктаба, деди күйөөсү шекшип. Какшыгы жок, чын эле айтып атам, деди аялы каадалуу үн менен. Ата, чын эле да, дайым эрте турасың, апам туурасын айтып атат, деп кошулду кызы апасынын бул шылдыңына. Энең жөн сүйлөбөй калды, мени сынап атпайбы? Коркпой эле кой, кайра артка кайрылбайм. Бул жолу барып келем, сагындым. Анткен эткен жокмун, деди аялы актанып. Лёш, ушу сен кызыксың, бирдемелерди ойлой бересиң. Сени кантип сынайын? Сен сындан небак өткөн кишисиң да, эми карганда сынашмак белек. Перрондо эл кыжу-кыжу. Лёш, деди аялы эркелеп. Эми чактап ич, кирпигиң көрүнбөй калгыча оонабай. Эне атаңдын оюна жаман кетет антсең. Сенсиз деле чактап ичейин деп атам, деди күйөөсү корсетип. Деги эле акылман болуп кетет, Сократтай.
Ошондо дели аялы сөзүнүн артын жутуп койду. Жүргүнчүлөр вагондорго түшө баштады. Академик жүгүн жайгаштырып коюп, кайра сыртка чыкты. «Канча күн жүрөйүн тиякта?» деди аялына. «Он чакты күн жүрөсүң го дейм, өзүң бил». «Он чакты күн жүрөйүн», деди күйөөсү. «Болот ошо». Анан аялына кайрылды. «Эми мен келгиче оокатыңарды тыңыраак кыла бергиле. Жумушуңа барып келатканыңда чоң жолдон абайлап өтсөң, макулбу?» Аялы башын ийкеди. «Силер да сак болгула. Оозуңарды ачпай тыңыраак болсоңор», деди кызы менен уулуна. «Сак болобуз», деп кызы берки уулу үчүн да жооп берди. Тепловоз чаңырып алды. Поезд жыла баштады. Академик балдарынын аялынын бетинен өп вагонго секирип чыкты. «Бизден салам айт», деп аялы кыйкырып калды. «Бизден салам айт», деп балдары да кыйкырды. Поезд бир кезде куйругун үзүп, шакылдаган боюнча алыстыкка жетип кетти. Купеде төртөө, бири академик чамалаш, экөө жашыраак көрүнөт. «Эмесе таанышып алалы», деди күлтүйгөн семиз киши ордунан ыкшалып, чемоданынан бир шише арак сууруп чыкты. «Муну бөлүп ичип насиптеш бололу». Анан күшүлдөп пышылдап атып, шишенин оозун ачты. «Кана, ыстаканыңар болсо алып чыккыла, менде бирөө эле өзүмө». Академик 8 кырдуу стаканын сунду. Баардыгыныкы ошондой 8 кыр экен. Семиз аракты өзү бөлүштүрүп куйду. «Кана эмесе туугандар, менин ысмым Касым», деди ыстаканын колуна алып. «Алексей», деди академик. Берки экөө да ысымдарын аташты. Анан таанышкандар үчүн алып жиберишти. Заматта 4 бөтөлкө бошоду. Анан ар кимиси ар нерсени айта баштады. Шилекей алышкан, дос болушту. Атүгүл конокко чакырып жиберишти. Даректерин жазып алышты. Жаш кездерин эскеришти. Академик да далайды айтты. Кээде ышкыртып коюп жатты. Ышкырткан сайын булар жанда турушту беле. Өздөрү деле өрдөктөрүн учуртуп атышкандыр. Кээде ушинтип койсо боло берет. Ким көрүп атыптыр, дейт өзүнчө эле. Поезд 3-чү шашкеде Свердловскийге жетти. «Урматтуу жүргүнчүлөр, поезд Свердловскийде 15 мүнөт токтойт», деди кондуктор репродуктордон жарыя айтып. «Бул шаар эскиче Самара болчу», деди академик ордунан туруп баратып. Анан ал вокзалга чыгып кетти. Вокзалдын ар жак тарабына өтүп, дүкөндү сураштырса, жакын эле жерди көрсөтүштү. Дикилдеп жүрүп зорго тапты. Бутка жерге жайгашыптыр, атайлап катып койгонсуп. Бирок академиктин жолу болбоду. Бу жерде арак сатылбайт экен. Арактуу дүкөн аркы көчөдө дешти. Аны бат эле таап алды. Заңгырап асман чапчыган 12 кабат үйдүн астында экен. Аракка кезекке турган эч ким жок. Академик буга бир сүйүнүп алды. Анан 2 шишени 2 чөнтөгүнө салып, кайра артка жөнөдү желип жортуп. Бышылдап, чарчап, муундары калчылдап калды. «Ичкилик менен тамекини ташташ керек болуп калыптыр», дейди өзүнчө. Кышылдап күшүлдөп перронго жеткенде поезд күүлөнүп, акыркы вагон алда кайда кетип калыптыр. Академик дендароо болуп, поездди көзү менен узатып, ордунда катып калды. Ошо бойдон эмне кылуу керек экенин билбей, бир топко турду. Тура бергенде поезд кайрылып келмек беле. Бар аракетимди көрөйүн деп дүжүргө кайрылды. 6 сааттан кийин ылдам жүргөн поезд келет. Ошо менен жетип аласың, деди академиктин жол билетин текшерип көргөн соң. Андан бөлөк эч арга жок. 2 алаканын жайып, далысын куушуруп койду. Келген жардамым ушу дегенсип. Академик жеңилдене түштү. Талаада калбасына ишенди. «Ошол»,
деди вокзалдын жүжүрү. 6 сааттан кийин келиңиз, сүйлөшүп салып жиберейин. Академик көчөгө чыкты каңгап. Башы чарт жарылып кетчидей ооруп кетти. Эми ашканага кирүүнү чечти. Ошо жерден башын оңдоп алчудай. Эки ашканага кирип кайра чыкты. Бу жерден башын жаза алгыдай эмес. Бале болбосун деп чочулады. Аерден жыла басып пиваканага баш бакты. Ичи кыжы-кужу. Тамекинин түтүнү уюп калыптыр салаңдап. Академик бир күрүшкө пиво алды да четки үстөлгө барып момпоюп туруп калды. Улам ууртап коет. Арактан сокмойун башы оңолоор эмес. Кыжылдатып эки чыкыйын төбөсүн жеп баратты улам кемирип. Али убакыт көп, деди ичинен. Дагы 4 сааттан ашык жүрүш керек каңгып. Алексейсиңби? Деди аркы үстөлдөн тартайган жигит жакындап келип. Академикке үнү тааныш чыкты. Өзүн тааныбады. Ооба, Алексеймин, деди бош. Кайдан жүрөсүң биякта? Канча кыш, канча жаз? Академик бүшүркөп турду. Мен Костя эмесминби? Костямын. Академик дагы эле бүшүркөдү. Целиноградда дан ташып. Костя, деди академик мойнунан кучактап. Анан экөө жай сөзгө өтүштү. Академик поездден кечигип калганын айтты. Эми 4 сааттан кийин кетемин, деди. Костя ушул жерде жашап дагы эле шопур экен. Экөө жолуккандын урматына бир шишени бошотушту. Анан экинчисине өтүштү. Пивадан аралаштырып, академиктин оюнан поезд таптакыр чыгып кетти. Академик таңга жуу койгондо ойгонуп эч нерсеге түшүнө албай койду. Турду да чоочун үйдө жатканын туйду. Күшүлдөп бышылдап кийине баштады. Алексей, ойгондуңбу? Деп аркы бөлмөдөн Костя келди. Жата бер, поезддин кече эле кетип калган. Башкандай? Жаман, деди академик өкүлөп. Жаман. Кап-карачы талаада калып. Кайра артка Пишпекке кетем деп болбой койбодуңбу кече, деди Костя. Мас мында, деп академик бурк этти. Болор иш болду. Кайгырганда эмне? 1-2 күн мындай салып жата бер. Кийин өзүм жөнөтүп коем, каяка болсун, деди Костя камырабай. Академиктин ичи уйгу-туйгу болуп атты. Аракты ташташ керек. Ушу иттин кесепетинен болгон иш да. Эми баарынан да катындын жемесинен кантип кутулам? Кулак мээни жеп бүтүрүп салат. Экөө ашканага кирип баш жасашты. Академиктин денеси жумшарып чыкты. Кечээкинин бири да эсинде жок. Костянын үйүнө кантип келгенин таптакыр билбей койду. Үңкүйүп жерден башын албайт. Пишпекке кетемин деп кечээ таптакыр болбой койбодуңбу? Деди Костя тигинин кебетесин көрүп. Көгөрүп алат турбайсыңбы? Масчылыкта, академиктин айтканы ушу болду. Ай, болуп тур да, деди кайра колун шилтеп. Кайгырганда эмне? Болор иш болду. Ошентип Алексей Костяныкында 3 күн жүрдү. 4-күн дегенде Костя кайра Пишпекке үйүнө поездге салып жиберди. Дагы 3 күндөн кийин Алексей үйүнө келди. Келсе, баягы өзү алып кеткен кара чемодан турат дализде. Көрсө, купедегилер жарты барак кат жазышып, чемоданды салып жиберишиптир. Демек, аялына бардыгы дайым болгон экен да. Кайда жүрөсүң тентип? Деди аялы көрөөрү менен. Ушундай болуп калды, поезд жүрүп кетиптир. Академик жер тиктемиш болду, окуудан эки алган балача. Өлүп калган экен деп эсим чыкканычы, деди аялы ачууланып. Көрсө, бул алкаш арактын артынан жүргөн тура, карачы кебетеңди. Тирүү келгениме сүйүнсөң, деди күйөөсү күңк этип. Яде, аялынын үнү
буулга түштү. Мынтип сенделип жүргөндөн көрө кишиминдеп басып жүрөт, поезддин алдында калсаң эмне? Академик чатакты ырбатпайын деп унчукпады. Таш ичип калсаңчы, деп аялы булкулдап атты. Кошуна кулоңдордон уялып өлмөй болдум ой. Элдин баарына жарыя кылып кетет дегиле. Сурагандарга эмне дейсиң? Барып келдим деп коем да, ооруп калдым дейм. Оң коңон кет, деди аялы ого бетер жинденип. Ошентип бул чатак 3-4 күндөн кийин унутулуп калды. Турмуш кайра мурдагы нугуна түштү. Бир гана өзгөчөлүгү академик эми тияк буякка барамын деп эч кимге айтпай калды. Андан эч ким деле сураган жок. Арадан дагы 3 жыл өткөндөн кийин академик кайра жолго чыкты. Бул жолу шаан шөкөтсүз узап кетти. Поездде баратканда аракты ичип эле атты. Бирок ашөпкө кеткен жок. Акыл эси менен болду. Вагондон сыртка чыкпады. Поезд акыры жетер жерине жетип токтоду. Академик чемоданын алып, купедегилер менен кош айтышып, автобуска отурду. Анан автовокзалдан мамык креслолуу комфорт автобус менен туулуу өскөн үйүн көздөй жөнөдү зуулдап. Жол өзгөрүптүр. Таптакыр бөлөкчө болуп калыптыр бу жер. Көп жерлер эсинен чыгып кетиптир. Илгерки шалба, талаалар жылан сыйпап кеткендей орду түбү менен жок. Заңгыраган үйлөр турат асман тиреп. Академик таң калып баратты. Ушунда карып баратканын бир сезди. Кеч пешимде өз кыштагына жетти. Бу жер да аябай өзгөрүптүр. Бирок көп нерселерди боолгоп баратты. Алардын үйү кыштакты жарып өткөн суунун боюнда болчу. Суу боюна кыркалекей тигилген дарактар чытырман болуп кеч жубагында бутап турбаса. Жазгысын бу жерге нечен түркүн куштар керелден кечки бака шака түшүп базар кылып жиберүүчү. Атасы жаз, жай, күз бою ушу бактын ичинен чыкчу эмес. Ушу жерде уктап, ушу жерден турчу. Балдары деле баг ичинде ойноп чоңойгон. Үйгө жакындаган сайын академиктин жүрөгү алып учту. Атасы менен энеси сыртта үйдүн дубалына сүйөнүп жол карап турушкандай сезилди. Кап, телеграмма жиберип койбой, деди өзүнчө. Жибербегеним эле дурус болуптур, деди бир оюнда. Акырын шоп этип кирип барайын. Академиктин көз алдына балалык кездеги көп нерселер тартылып баратты. Анда балдар жаш болчу. Атасы менен энеси кечке жумушта жүрүшөт. Өзгөчө чөп чабык маалында суу жыгылышат. Кечинде жумуштан кайтып, ылай уютуп, кыш куюшат. Түн ортосу ооп кеткенде барып жатышат. Илмейип, арыктап кетишти жандары кыйналгандан. Анан жайды жайлата, күздөй тырмышып жүрүп, 3 бөлмө үй салышты. Өлүп кала турган болушканда бүтүрүшкөн кар бир жааганда. Эми балдарга жакшы болбоду, дешти сүйүнүшүп. Кенелип калышты байкуштарым, кепеге тыгылып жүдөп жүрүштү эле. Бул 15-20 жылга жетет кебелбей. Кийин балдар чоңойгондо өздөрү түзүктөшүп салып алышар. Ага чейин аман эсен болсо каражат деле чогулар, дешти илгери үмүт менен. Бирок кийин согуш чыгып кетип, бул үй ошол бойдон кала берген. Мурда опур топурга толгон үй бара-бара сус тарта баштады. Кийин таптакыр ээнсиреп калды. Чалы менен кемпири экөө гана кирип чыгып жүрүштү. Кармангандары жалгыз Алексейден да кат-кабар үзүлгөнүнө көп болду. Академик болжолдоп аялдамадан түшүп калды. Тааныштардан эч кимге жолукпады. Аны да эч ким тааныган жок. Көчө боюнда ойногон балдар чоочун кишини көргөндө элейип карап калышты. Бери келчи, деди академик
чемоданын жерге коюп, аңырайып турган алаң көз тестер баланы чакырып. Бала чочуркабай жанына келди. Максим абышкандын үйү кайда? Деди академик. Кайсы Максимдин? Деп бала тактап сурады. Смышляев. Деди бала эмесине түшкөнсүп. Тигине, тетиги жолдун бурулушундагы үйдүн арткысы. Академик костюмун сол билегине илип, чемоданын көтөрүп жолун улады. 20 жылдын ичинде кыштак аябай өзгөрүп кетиптир. Кыштакка кире бериштеги өзөндөн суу акчу эле. Азыр кургап калыптыр. Арыктын нугу эле жатат. Алардын үйүндө эч ким жок, деген алиги баланын үнүн эшитти. Бирок аны эле салган жок. Үйдө болбосо сыртта жүргөндүр, дейди оюнда. Үйгө жакындаган сайын жүрөгү лакылдай баштады. Туулу өскөн үйдүн сагынычы оңой эмес окшойт. Адегенде эле көзүнө тааныш үй урунду. Жепирейип, кичинекей экен. Атүгүл бир жагына кыйшайып бараткандай. Бала кезде арыкта аркырап аккан суунун бир тамчысы жок. Бууланып кеткенсип ыңжың. Жээгинде кыркалеке өскөн бакшактар союлуп, арбайып тарбайып турган менен куурап баратыптыр. Академиктин көзүнө ушулар урунду. Ал эми кемпир чалдын кебете кешпирин мындан 20 жыл мурдагыдай элестетти. Тың эле болуу керек, Кудай буйрса, деди оюнда. Көчөдөн бурула бергенде жепирейген үйдүн жамгыр чаба жаап, карала торала болгон дубалдары Алексейин көргөндө жарк этип күлүп жибергендей болду. Азыр энеси чуркап чыгып келчүдөй туюлду. Үйдүн терезелерин кир басып кетиптир. Эшиктин алдына адам буту тийбегендей чытыр чөп көрпө сыяктуу төшөлүп жатат, көп-көк болуп. Отпускен бүткүчө эле жүрөйүн, деп ойлоду академик ушул тапта. Анан каалганы бир карап алды да көңүлү чөгө түштү. Эшигинде дат баскан кулпу салынып туруптур. Алиги баланын айтканы эсине түштү. Бир жака кетишкен экен деп чемоданына отуруп костюмун кийди. Эми эне атасы менен кантип учурашаар экен? Бечара эне уулун өзгөчө сагынгандыр. Кемшеңдеп ыйлап, мойну башынан жыттагылап. Көптөн бери каттабаганына атасы капа болуп таарыны чыккылар. Неберелерди келинди эмнеге ээрчитей келбедиң дешээр. Кайра пишпекке кайтаарда дагы ыйлашаар, коштошо албай. Анан бул аялыңа, бул балдарыңа деп далай нерселерди беришет эмеспи жук кылып. Академик отуруп алып ушуларды ойлой кетти. Бурулуп короону караса, эч нерсе эгилбептир. Куурай жыш басыптыр. Кемпир чалдын шаасы жетпей калган го. Карып калышса керек. Сарай ичинде мал да көрүнбөйт. Уyu болсо бадага кошулуп жайыттадыр. Чочколорун сатып жиберишсе керек. Туура кылышыптыр. Бир уй экөөнө жетет айран сүтүн ичкенге кенен. Мал баккандын малдай азабы бар. Оңой бекен. Академик буларды да ойлоду атинеси келгиче. Жигит, кайдан жүрөсүз бу жерде? Кимдикине келдиңиз эле? Деген үн жакка жалт карады. Чаарала алжапкычына эки колун катып кемпир туруптур жол жакта. Жүзүнөн мээрим төгүлүп, жакшы адам экени жазбай билинип турду. Академик шашып калды. Мен күтүп турам бу жерде, кулп экен. Бул үйдө эч ким жашабайт, деди кемпир. 3 жыл болбоду. Биз тиги... Кемпир эгин экчеп койду. Жолдун ары жагындабыз. 10 жыл болду шаардан көчүп келгенибизге. Балким адашып жүрбөңүз, жигит. Академик ого бетер шашып калды. Бу үй Смышляев Максимдикиби? Ооба, Максим менен Варяныкы, деди кемпир. Эми экөө тең жок да.
Чалы мурда өлгөн. Бейиши болгур Варяга 3 жыл болду. Академиктин бүткөн бою титиреп, жүрөгү болк этип, эмне дээрин билбей, нес болуп отурган жеринде катып калды. Өзү нес болуп калып, көзүнөн жаш салаалап чууруй берди. Анан өксөп жиберди. Кемпир таң калып калды. Ал дагы жалдырап тура берди. Эмне, таанычу белең, деди кемпир бир топтон кийин. Академик баш ийкеди үн катпастан. Анан чемоданын жерге коюп, жепирейген үйдүн дубалын алаканы менен сылап, буркурап, жашын төгүп жатты. Каалганын туткасын кармалады. Айнектен үңгүлүп, ичкери карады эле, чамбыл ала кирден эч нерсе көрүнбөдү. Анан астананын алдына көчүк басып отуруп, тамеки тартты. Тартып бүттү да, жашын аарчып, чемоданын көтөрүп, кайра жолго чыкты. Көчөдө ойноп жүрүшкөн кичинекей балдар ооздорун ачып, тегеректеп карап турушту. Бул бейтааныш адамга кемпир аябай таң калды. Артынан кошо ээрчи басып келди. 3 жыл болду Варянын өлгөнүнө. Чалы мурда кеткен, деди кемпир алиги айтканын кайталап. Кыштактагы кадырлуу адамдар болчу. Үйдүн ачкычы менде. Бир жакта уулу бар дешкен, келсе берейин деп катып койгом. Кыштакта уулунун кайда экенин билген киши жок экен. Сураштырып дайынын таппай койдум. Балким келип калар деп жүрөм. Үйдү саткын дешип кээде кардарлар келишет. Бирөөнүн үйүн кантип сатмак элем. Уулун тапкыча өлбөй турсам экен, деп кемпир ушуларды куурады. Бейтааныш унчуккан жок. Чоң жолго бурулду да автобустун аялдамасына барды. Шаарга бараткан машинеге кол көтөрүп токтотуп түшүп кетти. Артына кылчайып карап койгон жок. Кемпир аны келесоо чалыш болсо керек деп болжоду. Машинеде кетип бараткан академик кайра кайрылып келип, үйдү сатып салсамбы деп ойлоду. Каналдын өсүшү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар.